неудобный вопростор бар. Көп клиенттер, почти там 99% клиенттер келип эмне дейт, мага эмне туура келет дешет да. Мен эмне кылсам айтыңчы деген нерселер бар. Бул мени бир жагынан сүйүнтөт, себеби дегенде мага ишеним артып, ушул сиз жакшыраак билесиз, мага кеңешиңиз менен бөлүшүңүз деген нерсе менен андай чектеп коет да. Мен ушуну каалайм, кандай кылсам айтыңызчы депчи. Мисалы үчүн, могу кече келген клиент айтып берсем, жаңы свежийынан. Мен Полежайский метродо жашайм. Балам 2 класста окуйт. Мен ошо Полежайский метродон алсам, кантип алсам мага кеңешиңизди бериңизчи, ушул жерден алайын деп атамын. Башка жерге жыла албаймын, жылгым келбейт, бирок эмне кылам, кантип алам айтыңызчы дейт да. Биз көпчүлүк учурда өзүбүздүн каалообузга гана басым жасап туруп алабыз да. Бирок каалоо менен мүмкүнчүлүгүбүз дал келбесе, бул биздин өзүбүздүн максатыбызга жетүү оор болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн, Полежайский метрону ала турган болсок, Полежайский метродо эң эле арзан бир комната, там 35-32 квадрат метр однокомнатный квартираны ала турган болсок, 12 миллиондон жогору. Бул вторичкада, эски үйлөрдө. Эгер жаңы үйлөрдү ала турган болсок, андан дагы кымбат да. Биз азыр видеону тартып аткан учурда 25-жылдын май айы процентная ставка на вторичный рынок 26%тен жогору. Процентная ставканын көтөрүлгөнүнө көп эле айлар болду. Азыркы учурда, акыркы 1 жылда вторичный рынокто үйлөр сатылышы азайды, алыш дагы азайды. Себеби дегенде процентная ставка жогору болгондуктан. Ошон үчүн басым основной рассрочкага же семейный ипотека деген льготный программаларга басым жасалып атат. Аларда чектөө бар. Сөзсүз түрдө курулуп жаткан үйдөн алыш керек деген. Курулуп жаткан үйлөрдүн баасы вторичный рыноктон да кымбатыраак. Анткени дегенде азыр жер кымбат, стройматериал кымбат, иш акы кымбат, себестоимость кымбат түшкөн үчүн жаңы курулуп аткан үйлөрдүн баасы кымбат болот. Ошол эле Полежайский метрону ала турган болсок, ошол эле там 32-35 квадрат метр однокомнатный квартираны ала турган болсок, 18 миллиондон жогору болот. Анын төлөмү дагы ошого жараша көп болот. Ошон үчүн биз биринчи кезекте өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө басым жасасак, жана туура цель, максат коюуну үйрөнсөк, же туура талапты коюуну үйрөнсөк жакшыраак болмок да. Себеби дегенде көпчүлүк канча кардар менен сүйлөшсөк, көбүндө эң негизгиси бул үй алуу, ушул жерден алуу деген эмес, мен ушунча айлык алам, ушул айлыгыма дал келген жерден алсам деген нерселер болот да. Мисалы үчүн Полежайский метродон эмес, Красногорскийден, Химкиден алсак 2 эсе арзан болот. 2 эсе арзан болот. 2 эсе аз төлөм болот. 2 эсе тез жапса болот и так далее. Бирок бир эле жерге чектөө менен өзүңүздөрдү кыйнап албашыңар керек. Андай кадрлар дагы бар. Биз ал менен үстүндө көп иштерди алып барабыз. Ошон үчүн суроо бергенде мен каалайм эмнени, жана менин мүмкүнчүлүгүм жетет эмнеге деген нерсени чогуу карап кетсек. Эгер экөө дал келишсе, анда сонун. Дал келишпесе, анда мүмкүнчүлүккө басым жасасак. Бул жактан эле кайра эле ошо комментарийге келсек, сиздер көбүнчө Московской областтан же болбосо чекеректен алып берет экенсиздер деген дагы суроолор көп түшөт да. Биз чекеден же Московской областтан алып беребиз деген чектөө койбойбуз. Биз деген биринчи кезекте мүмкүнчүлүгүнө жана финансовый выгодасына карайбыз. Бизге эмне керек? Арзаныраак алыш, кымбатыраак сатыш керек. Ошон үчүн биринчи кезекте кайсы жерден арзан алсак болот. Бирок ошол эле учурда транспортная локация, инфраструктура деген нерселерди дагы сөзсүз түрдө эске алуу менен үйдү алган адам
керектүү болгон инфраструктура сөзсүз түрдө болуш керек жанында, жана жумушка барып келгенге транспортная локация удобный болуш керек. Азыр өзүңүздөр билесиңер, МЦД деген аябай кеңейген, аябай көбөйгөн. Ошол себептен азыр ошол эле Московская областтан да, мисалы үчүн Красногорскийди, Химкини айтып калдык да. Андан дагы дальше кетсек, Нахабинадан МЦД барып келиш удобно. Подольскийди ала турган болсок, Подольскийде МЦД ачылып калган, барып келиш удобно. Иш орундуктар кенен. Азыр билесиздер, көптөгөн складтар Подольскийге жылган, ал жерде квартираны сдавать этсе дагы кымбат сдавать этет и так далее да. Ошон үчүн биринчи максат эмнеде? Ал квартираны алганда эмне үчүн алып атасыз квартираны? Арзан алып кийин кымбат сатуу үчүн, инвестиционный. Арзан алып анан сдавать этип, кымбат сдавать этип өзүн өзү акташ үчүн, кийин кайра кымбат сатыш үчүн, же болбосо өзүм жашаш үчүн, төлөм удобный болуш үчүн дагы кандай нерселер бар. Инвестиционный биринде акчам жок. Тапкан акчамы каяка кеткенин билбеймин. 20 жылдан бери иштейм, бирок же Кыргызстандан үй ала албадым, же Россиядан үй ала албадым. Банковский счетум ачсам, же ал жакта акчам жок. Жылына 200-300 миң араң токтойм. Бир жолу дем алышка Кыргызстанга барып келем, же бир жакка барып келем, ошо менен кайра эле топтогон акчам түгөнүп калат деген кардарларыбыз дагы аябай көп келет. Вот ошондойлор үчүн ар бирине өзүнчө жекече карап, жекече райондорду, жекече объекттерди жана программаларды сунуштайбыз. Азыркы учурда семейный ипотека аябай актуальный болгон үчүн бир эле семейный ипотеканы бир эле семьяда күйөөсү бирөөнү, аялы бирөөсү 2 ипотека алса болот. Могул март айында орозоско байланыштуу биз акция жарыялаганбыз. Биздин кызмат акыбыз бекер болгон. Ошол учурда биздин көптөгөн жердештерибиз туура жолдорду тандап, бир эмес 2ден 3төн семейный ипотека менен үйлөрдү алышты. Эмне үчүн? Ал жерде деген 6% менен, мисалы үчүн 2 бөлмөлүү үйдү 9 миллиондун тегерегинде болду. 9 миллионго үй алып, аны деген айына төлөмү 60 миң эле рубль болот. Бүткөн үй ключун 1-2 айда алат, алып эле кайра арендага сдавать этип койсо болот. Айына төлөм 60 миң, а 2 бөлмөлүү үйдү спокойно 60 миңге сдавать этсе болот. Бул менен ал өзүн кыйнабайт. Биринчи төлөмү жок, алды, сдавать этип коет, арендага берип коет, арендатор ошол эле 60 миң ипотеканы арендатор эле төлөп берет. Сонун вариант. Туура жолдо тандашты, туура тандашты. Бирок, опять же, биринчи төлөмү жок болгондо бул жерде чектөөлөр бар. И предложение ограниченный болот. Аны дагы туура түшүнүш керек. Бирок эң негизги максат бизде эмне? Выгодно алыш керек, выгодно сатыш керек, выгодно арендага бериш керек. Бул инвестиционный вариант. А жашайм дегенге бул башка жол менен көрсөтөбүз. Хотя ал жерде да жашаса болот, МКАДтан там 3 километр, мисалы үчүн. Очень удобная локация. Метрого жакын, транспорт тынбай жүрөт деген нерселер бар да. Биз сөзсүз түрдө ар бир кардарга өзүнчө жекече карап, жекече тандап беребиз. Ошол жагыбыздан биз башкалардан айырмаланабыз деп эсептеймин. Жана ар бир кардарыбызды, бизден үй алган адамды биз түбөлүгү эле сопровождать этебиз десем жаңылышпайм. Себеби дегенде биздин өзүбүздүн отдельный чат бар. Ал жерде колдоо көрсөтүп, дайыма өзүбүздүн кеңешибизди айтып, жол көрсөтүп келебиз. Но канча жылдан бери бул чатыбыз уже 5 жылдан ашып калды. Бар, жана ал жерде көптөгөн пайдалуу кеңештерди алат. Андан сырткары өзүбүздүн кардарларга кантип тез төлөйм? 30 жылга алган үйүмө 30 жыл эмес, мисалы үчүн 3 жылда, 5 жылда, 7 жылда кантип төлөп бүтсөм болот? Ал жөнүндө дагы каалоочуларга топ-топ келип, өзүбүздүн сабагыбызды өтүп, жол көрсөтүп, үйрөтүп, ошол эле чатта дагы бөлүшүп, көп колдоолорду көрсөтүп келебиз. Бул менен эмне демекчимин? Үй алуу бул чоң кадам, жоопкерчиликтүү кадам. Ошон үчүн бир эле мен могуну каалайм эмес, эмнеге менин мүмкүнчүлүгүм жетет. Кайсы өзүмүн талабымы
да, какие потребности должна закрыть первостепенно, да, үй алуу менен мен эмнени чечем, аны дагы ойлонсок. Мисалы үчүн азыр Кыргызстан жарандары үчүн мен ушул апартаментini аябай предлагать этет элем, айтып ушул жөнүндө дагы бөлүшүп келем. Себеби дегенде апартаменти бул мындай недооцененная программа, недооцененный объекттерге кирип калды да. Апартаменти биздин кыргыздарга сонун туура келет. Ал жерде регистрация койсо болот. Апартаменттин акчасы квартирага караганда почти там 30-40% арзан болот. Бул деген төлөм арзан болот, аз болот. Батыраак төлөп бүтсө болот, регистрацияга койсо болот, жашасаң болот, сдавать этсең болот. Законы эч кандай бир сизге тоскоолдук көрсөтпөйт, сдавать этсеңиз дагы. Азыр деген көрүп атасыздар, регистрация маселеси дагы көйгөйлөрдүн бири болуп турат. Ошон үчүн туура кадам таштап, туура чечим, туура расчетторду чыгарсаңыздар жакшы болмок. Анан дагы менин айткан сөздөрүм, кеңештерим сизге кичине болсо дагы пайда берген болсо, комментарийге жазып кетсеңиз, мен сиздерге чоң ыраазычылык билдирем.